Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kuday talam okugan namazlarını kabul kılsın. Barzınızlardan bugünkü жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл менен куттуктаса болобу. Жаңы жыл менен анча-мынча куттуктап коюп атат деген сөздөрдү угуп атабыз. Жаңы жыл дегенде эски жыл жыйынтыкталып жаңы жыл башталып атат деген сөз. Жаңы жылды biz takvalar, biz kıyınlar, жаңы жыл менен куттуктаба, жаңы жылды сөз кылба, жаңы жылы мага майрам эмес дегендер башкачараак багытта майрамдашыбыз керек. Hazreti Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Özüңөрдөн özüңөр эсеп алгыла, Аллах Таала эсеп алганга чейин дейт. Вазину a'malakum qabla an tuzan. Кудай Тааланын астыга барып, сооп ишиңерди Кудай Таала таразага тартканга чейин соуңарды таразага өзүңөр мындай коюп көргүлө дейт. Кайсы жакшы иштериң бар дейт. Hazreti Ali, günөөсүз өткөргөн ар бир күн мен үчүн майрам дейт. Кайсы күндө günөөсүз өткөргөн болсоң, ошол күнүң майрам дейт. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда эң кыска сүрө түшүргөн, ал Вал Аср сүрөсү. Вал Аср иннал инсана лафи хуср илля лазина аману ва амилус солихат ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр. Аллах Таала кече дагы айттым, вакыт өмүр жөнүндө вакытка касам ичем, асыр вактысына касам ичем дейт. Муфассирлер бул асырды кылым дейт, башка дейт, бирок алымдардын көпчүлүгү асыр вактысы деп, мына ошо жанагы биздин Шамнан мурданкы асыр вактысы бар, намаз вактысы бир аз гана вакыт, Шам менен асырдын ортосу, ошол болор болбос вакытка Аллах Таала касам ичип атат дейт. Ошол вакыт эмне экен? Адамдар үй тиричилик, талаадан башкадан малдары келип жана жумушка алаксып калган учур болуп, ибадаттан башкадан алаксыбасын деп, ошол бир аз вакытты ыйык деп, асыр вактысына касам ичем. Аллах Таала күн чыгып аткан учурга касам ичем, түнгө касам ичем, таңга касам ичем. Ва духа ва лейл. Вакытка касам ичет. Бирок Аллах Таала касам ичкенде бир саналуу бир мүнөттөрдүн аралыгындагы кыска вакытка касам ичет. Асыр вактысы деп ала турган болсок 2 саат. Күн чыгып аткан учур деп турган болсок 15 мүнөт, 10 мүнөт. Аллах Таала Кур'анда эң көп касам ичкени вакытка касам ичкен, бирок ошол вакытка 1 жылга касам ичем деген эмес. Саналуу бир сааттарга, секундтарга касам ичип атат. Бирок биз бүгүн жаңы жылды майрамдап аткандар 1 жылдык өмүрдү каалагандай жашап, каалагандай өткөрүп берип, ушул өткөн жылда мен канчалык көбүрөөк сажда кылдым, канчалык көбүрөөк оңолдум, өзгөрдүм, канча адамды капа кылдым, канча адамды ыраазы кылдым. Өзүбүздөн өзүбүз эсеп албастан бүгүн жаңы жыл деп тайрамдап аткандар таң каласың. Жаңы жылдын эң эле биздин исламга каршы келген жери ошол арчаны тегерек дегенибиз, башка кылгандыгыбыз бул мына ошол эмне жанагы биз таваф бизде Байтуллада, Каабада болот. Мына ошол Аллах Таала айтып жатат, кара ташты дагы эмне? Майрам башка деп эмес, жаңы жыл деп эмес, балким Аллах Таала айлан дегендиги үчүн. Hazreti Umar var, mına ошол кара ташты өөп дагы, кара таш, мына ошонун бурчунда Хажарул Асвад бар. Кара ташты өөп туруп, ва иннеке хажарун дейт. Сен бир болгону бир ташсың дейт. Мен сени өөп атканыма кыйын болуп кетпегин дейт, кара ташка айтат. Пайгамбар өпкөнүн көрбөгөндө мен сени өппөй берем дейт. Керек болсо бул кара таш да биз үчүн ыйык эмес. Пайгамбар айткандыгы үчүн, дегендиги үчүн, үйрөткөндүгү үчүн гана кылабыз, биз ташка башкага сыйынбайбыз. Ошол сыңары арчага башкага сыйынуу дагы жок. Айтайын деген урматтуу мусулман бір туугандар, өмүр убакыт абайлашыбыз керек, этиятташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ла тазулу кадама абдин хатта юсал ан арбаин, пенденин кадамы өлгөндөн кийин кыяматта бир гарыш дагы, бир сантиметр дагы жылбайт, 4 нерсеге жооп бермейинче дейт. 4 нерсеге жооп бергенден кийин анан 5ке же тозокко чечилет дейт. Ал 4 нерсенин эң биринчиси ан умрихи фима афна, өмүрдү кантип өткөрдүң, жашооду кандай жашадың. Аллах Таала өмүрдөн бир сураса, башка бир хадисте ва ан шабабихи дейт. Жаштыгынан дагы бир сурайт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисте ихтаним хамсан кабла хамсин. 5 нерсе келбестен мурда 5 нерсенин баркын бил дейт. Ошонун бирөөсү каарыбастан мурда жаштык. Өлүм келбестен мурда жашоо. Ден соолук кетместен мурда ден соолуктун бар учурунда. Айтайын дегеним, Аллах Таала кайра бизге эскерткени өмүр, вакыт дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ошол вакытка аяр мамиле жасайлы. Мына 2025 жыл жыйынтыкталып аткан болсо, кээ бирөөлөр 70 жолу жаңы жыл менен кескелип атат. Кээ бирөөлөр мага ошо 35 жылдан бери жаңы жыл менен кездешип атат. Бирок ошол аркада калган 35 жылда канча соогубуз бар, канча күнөөбүз бар, канча жакшы жагыбыз, канча жаман жагыбыз, ошол нерселерге мамиле жанакындай бир көз чаптырып, Hazreti Umar сөзүнө кайтып келем. Allah esep alганга чейин ар кимдин өзүн контролдоп өзүңөрдөн өзүңөр esep алгыла. Allah
сооп амалыңарды таразага тартканга чейин өзүңөрдүн сооп амалыңарды өзүңөр бир таразага коюп көргүлө, кандай жакшы жаман күндөөрүң бар дейт. Жаңы жылды майрамдап топ көтөрөрдөн мурда ушул жаңы жылды мен бир жылдык өмүрүмдү, Кудай Таала тараптан берилген өмүрдү кандай өткөрдүм деп өзүбүздөн эсеп алганды Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Айтайын дегеним, жараткан Аллахтан мындан аркы жашообузду берекелүү кылып, быйыл жетишпей калган, кыла албай калган сооп жакшы иштерибизди келерки жылдарда аткарып, Кудай Тааланын ыраазычылыгына жеткенди баарыбызга насип кылсын. Жараткан Аллах